Биз бүгүн Mercedes-Benz автоунаасынын W210 поколениясындагы машинанын обзорун кылып беребиз. Билген нерселерибизге баарын силерге түшүндүрүп, айтып, жеткирип бергенге биз толук аракет кылдык, издендик. Так, достор, W124 автоунаасы 1995-жылга чейин чыгарылып, анын ордуна сразу W210 машинасын алмаштырууга туура келген жана 1995-жылдан 2003-жылга чейин чыгарылган. W210 машинасынын дизайнери, хозяйны деп айтсак да болот, атасы деп да айтсак болот, Стив Мартин Бруно Сакко болгон. W210'дун общий салмагы 500 кг, объем багы 65 литрден 100 литрге чейин. W210 маркасынын лопаты, глазастый Mercedes лопарик, очкарик деп да аташкан. Жана дагы бул лопариктин AMG стилинде 4 версиясы чыгарылган. W210 E36, E50, E55 жана E60 AMG стилинде чыгарылган. Жана дагы айта кетчү нерсе, AMG стилинде болгону 2800 даана чыгарылган. 98-жылдан 2003-жылга чейин чыгарылган AMG стилиндеги 210'дун размер дискасы 18 болгон жана 349 аттын күчүнө барабар болгон. Достор, машина сүйүүчүлөр, Mercedes күйөрмандары жана лопариктин сүйүүчүлөрү, биз бул маалыматты интернеттен так жана туура алганга аракет кылдык. W210 бул азыркы убакта Кыргызстанда көбүнчө жаштарга өтө популярдуулукка жана сүймөнчүккө ээ болгон машина. Жылы эски болгону менен өзүнүн популярдуулугун дагы деле жогото элек. Достор, бул видеодо ката кемчиликтер кеткен болсо, толук маалыматтар бере албай калган болсо, комментарийге калтырып коюңуздар. Сураныч бизге бул өтө маанилүү. Жана достор, сиздерден сураныч подписка, лайк басып коюшуңуздарды биз суранып кетет элек. Чоң рахмат убакыт бөлгөнүңүздөр үчүн.